Жалал Абад шаарынын птица фабрика микрорайонунда 3 корейспи, китайспи балдарга конфет таркатып жүрөт. Карагыла, өкмөт буга чара көрбөсөңөр болбойт. Туристпиз деген визаны алып алып, нерде какой-то бир балдарды, жаш балдарды вербовать этип атабы, же зыян конфеттерин таркатып атабы. Бербегиле буларга виза. Азыр бирде кетсе токотпой биз милициялар менен сүйлөшөбүз деп атып. Кичине чоңдор уялбайсыңар, коркпойсуңар, ушуларга туристте виза бересиңер. Турист мындай новостройкаларга кирип алып, жаш балдарга конфет береби? Мына отурган визовый отделде отургандар, буларга кандай виза бересиңер силер? Же кыргызча сүйлөбөйт, өзбекче сүйлөп жүрөт бирөөсү. Неге виза бересиңер? Немедленно мынандайларга чара көргүлө. Муну карабайсыңарбы? Конфеттер таркат берип атабы эже балдарыңарга? Сүйлөгүлө. Берип атат. Мындай конфеттерди таркатып берип атат. Досум, не кылыш керек мындайларды айтсаң? Оозуна тыгып атыптыр дейт өнерде жаш балдардын оозуна. Ушу турист 18-ге чыккан, 20-га чыккан адамдардыр, ушулар туристпи? Өкмөт кичине ойгонсоңор. Гүлүп беймарал жүрүшөт, молорду карагыла.